баштаңыз. Сиздики 1-жыл. Алдыгынтип отура бергенде болбойт. Миссия 6 өзүн жокко чыгарып атат. Миссия 6 бул чыгармачылыктын миссиясы деп атат. А сиз эмне кылып жүрөсүз? Мен көзүм жумуп алып жашап жүргөм дештик. Биз баарыбыз ошентип келгенбиз. Бирок убакыт саат келди бүгүн. Сиз сүйлөсөңүз аябай жакшы. Сүйлөшүңүз керек. Түшүнүп атасызбы? 1 адамга эмес, 10 адамга эмес, 50 адамга сүйлөшүңүз керек. Эл алдында болушуңуз керек. Болбосо сиз мындай адам эмессиз. Бирдин энергиясын алдынтып жүргөн мен көрө элекмин бүгүнкү күнгө чейин. Бирлерден. Биринде, 10-унда, 19-унда, 28-inde төрөлгөндөрдү күнү бүгүнкүдө зыңкып жүрөт. Сизди просто жана энергия алмашып аткан учурда басып койгон, ошо басырылып калгансыз. Ошондон чыга албай калдыңар. Сиздин айланаңызда күчтүү бир энергия бар болчу, басып койду. Алып кете аламбы деп өзүм ишендей жатам да. Бул сиздин жанагы эки анжылыгыңыз эле болот. Вы не понимаете. Айттым го, сизде понимание жок, анализ жок. Максатты коесуз. Жок, тилиңизди иштетпейсиз. Эмнени кылсаңыз дагы быйылкы жылыңыз аябай жакшы жыл. Түшүндүңүзбү? Аябай жакшы жыл, баштаңыз. Майдаланбаңыз. Эмнеге эзилип отурасыз? Бир ал сизде эмес да, бирлер сизде эмес. Азыр сиз алдыңда отура берсеңиз 60-ка чейин келип барасыз, анан бүттү. Уже өзүңүздү өзүңүз самовыгорание деп коет. Өзүңүздү өзүңүз күйгүзүп жибересиз. Бул туура эмес. Өзүңүздү өзүңүз могу жерде самоедство, элдер өзүн өзү жемелейт экен, сиз жемелебейсиз, ордуңда турган ордуңуздан күйгүзүп жибересиз. Ал кантип иштейт? На клеточном уровне бир жериңизден оорунуп чыгып коет. Бүттү. Өзүңүздү өзүңүз күйгүзүп таштайсыз. Бирлерде бул энергия бар. Силерде эмне касиетиңер? Биоэнергетик деп коюп атпайбы? Открытый эзотерики деп атпайбы? Ушуну кабыл алган жоксуз да убагында басырылып калдыңыз. Эгер андай болгондо сиз жана асмандагы эле күнсүз да. Бул эми эчтеке эмес. Бүгүнкү күндөн баштап жашооңузга иреттүүлүктү киргизесиз, өзүңүз менен алектенесиз, оюңузду, фокусуңузду коесуз. Качан гана сизде мен мына момуну жасайм деп конкретно коюп, түшүнүп эмнеге керек экен. Фокус ошол жакта болуш керек. Болду. Эмне дейт? Кантет экенмин деген былжырактардын баарын жыйнашыңыз керек. Ал сиз үчүн эмес. Жоопкерчиликти алыңыз, чечкиндүүлүктү коюңуз. Вперед. Жыл сизге ошону берип атат. Башка жыл болсо айтат элем, 2-жыл болсо эже суу ичиңиз, анан баняга барыңыз дейт элем. 6-жыл болсо эже разычылыгыңызды кылып коюңуз, 9-жыл болсо ден соолугуңузду караңызчы деп айтат элем. Андай эмес. 1-жыл дейт, разычылык менен башта ишинде отурба деп атат. Эмнеге отурасыз? Баштаңыз. Кылыңыз, сиздин колуңуздан келет. Бүгүнкү күндө өс деп атат, өн деп атат. Бирок бирөөнү эмес, өзүң. Дан турат да, данды өстүрүш керек. Сизде турат дан. Данность турат 1 деген. Ошону өстүрүш керек. Баштаңыз.